июль Борбор Азиядагы диний билим берүүнүн өтмүшү, учурдагы абалы жана ошондой эле келечеги аталышындагы эл аралык илимий конференция болуп өттү. Конференция Ишенгал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология институту тарабынан уюштурулган. Ал эми сөзүмдүн калганын кадрлар улантсын. Эл аралык террористтик жана экстремисттик уюмдар ушу динге жамынып алып, диндин өз кызыкчысына пайдаланып, экстремизм, терроризм жана радикализмди таратуу, эл аралык, улус аралык жаңжалды күчөтүү жана улут аралык эмес, дин аралыктагы жаңжалдарды уюштуруу максатты коюп, мына ошол экини жасап келе атышпайбы? Анан мен айттым, мындайды мына эл аралык коомчулук менен биз өзүбүз мамлекет катары мындай жолго биз жол бербешибиз керек, бербейбиз. Биздин мамлекетибизде Кудайга шүгүр, ушул Ханафи мазхабында, Матуриди акыйдасында динди тутунган жарандарыбыз, мусулман бир туугандарыбыз өзүнүн динин тутунуп келет. Бирок тилекке каршы ошондой ар кандай агымдагы экстремисттик же болбосо туура эмес агымдагы топтор дагы жок эмес бар. Государство создает здоровую обстановку, когда общество, семья, образовательное пространство, культурное пространство Кыргызстана создает условия для того, чтобы преодолевать препятствия в духовной жизни, для того, чтобы насыщать душу. Потому что душа есть не только у верующих, душа есть у всех людей.